Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу достор, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз сиздер үчүн кезектеги сабагыбызды сунуштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз биздин 4-чү сабак 7-чи класстар үчүн окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин окуучуларына ылайыкташылган. Бүгүнкү темабыз жандоочтун түрлөрү. Биз, урматтуу окуучулар, 3-чү сабагыбызда жандоочтор жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн болсо, биз дал ошол жандоочтордун түрлөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жандоочтор жөндөмөлөр менен айкашына карай 4 топко бөлүнөт. Сиздер экранда кыргыз тилиндеги 6 жөндөмөнү көрүп турасыздар. Алар атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Ал эми алардын суроолору: ким эмне, кимдин эмненин, кимге эмнеге, кимди эмнени, кимде эмнеде, кимден эмнеден. Бул тууралуу сиздердин буга чейин маалыматыңыздар бар, бирок ошол маалыматты дагы бир жолу кайталап коюу ашыкча кылбайт. Эми жандоочтор жөндөмөлөр менен айкашына карай 4 топко бөлүнөт дедик. Кайсы 4 жөндөмө менен айкашат? Мына ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи, атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочтор. Булар кайсылар? Булар менен, тууралуу, жөнүндө, аркылуу, боюнча, сайын, сыяктуу, үчүн, бою, бойдон. Дал ушул сөздөр атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочтор болуп эсептелинет. Дээрлик, бул жандоочтордун бардыгы атооч сөздөр менен, атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен тагыраак айтканда айкашып келет. Андан кийин бизде табыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочтор. Булар көздөй, карай, карата жана башка. Ал эми бизде 3-чү түрү бул барыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочтор. Булар караганда, чейин, жараша, дейре, карата. Ал эми эң акыркы 4-чү бөлүк бул чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочтор. Көрө, көргүчө, ары, бери, мурун, мурда, кийин, соң жана башка сөздөр. Демек, дал ушул жөндөмөлөрдүн ичинен илик жана жатыш жөндөмөсүнөн башка 4 жөндөмө менен жандоочтор айкашып келет экен. Алар атооч, барыш, табыш жана чыгыш жөндөмөлөрү. Эми буларга мисалдарды келтирели. Адам, адам менен адам. Биринчи сүйлөмгө маани беребиз. Адам, адам менен адам. Демек, бул сүйлөмдүн ичинен биз алгач жандоочту табышыбыз керек. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдүн ичинен жандоочту табабыз. Ал албетте менен деген жандооч. Менен деген жандооч атооч жөндөмөсүндө турган адам деген сөз менен айкашып келди. Демек, менен деген жандоочту биз түрүнө карата атооч жөндөмөсү менен айкашкан жандооч катары кабыл алат экенбиз. Эми экинчи сүйлөмгө карайлы. Үстүнөн оромол менен таңып койду. Оромол деген сөздү кээ бир окуучуларыбыз түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул жоолук деген сөздүн эле синоними. Үстүнөн оромол менен таңып койду. Бул сүйлөмдөгү жандооч менен деген жандооч.
Бул жандооч өзүнөн мурун келген оромол деген сөз менен айкашты дагы. Оромол деген сөздүн өзү болсо атооч жөндөмөсүндө турат. Демек, кайра эле менен деген жандооч атооч жөндөмөсүндө турган сөз менен айкашып келип, түрү боюнча жөндөмөнүн атооч жөндөмөсү менен айкашкан түрүнө кирип кетти. Үчүнчү сүйлөмгө карайбыз. Бул салт кылымдардан бери сакталып келүүдө. Бул сүйлөмдүн ичиндеги жандооч бери деген жандооч, демек өзүнөн мурун келген сөздү карайбыз. Ал сөз кылымдардан. Эгерде биз кылымдардан деген сөзгө суроо бере турган болсок, эмнелерден? Кылымдардан. Эмнелерден деген суроого биздин чыгыш жөндөмөбүз жооп берет. Демек, бери деген жандооч чыгыш жөндөмөсүндө турган сөз менен айкашып келди. Түрү боюнча жөндөмөнүн жандоочтун чыгыш жөндөмөсү менен айкашкан түрүнө кирет. Төртүнчү суроого карайбыз. Бактыга жараша учурдагы абалыбыз жакшы. Бактыга жараша учурдагы абалыбыз жакшы. Бул сүйлөмдөгү жандооч жараша деген жандооч. Бул сөз өзүнөн мурун келген бактыга деген сөз менен чогуу келип жатат. Демек, бактыга деген сөзгө суроо беребиз. Эмнеге бактыга? Эмнеге деген суроого биздин барыш жөндөмөсү жооп берет. Демек, барыш жөндөмөсүнүн суроосу кимге, эмнеге, бактыга. Жараша деген жандооч түрү боюнча жандоочтун барыш жөндөмөсү менен айкаша келген түрүнө кирет. Себеби жараша деген жандоочтун мурунку сөз, тагыраак айтканда, бактыга деген сөз барыш жөндөмөсүндө турат. Бешинчи сүйлөмгө маани беребиз. Аскер жарылуучу затты душманды көздөй ыргытты. Бул сүйлөмдөгү биздин жандооч көздөй. Өзүнөн мурунку келген сөз болсо душманды. Ал эми душманды деген сөзгө суроо бере турган болсок, кимди? Душманды. Ушул жерде бир нерсени баса белгилеп коюшубуз керек. Адатта адам баласына ким, кимди, кимдер деген суроолорду иштетебиз. Ал эми жаныбарларга же болбосо өсүмдүктөргө жана башка жансыз заттардын баарына эмне, эмнелер, эмнени, эмнеге деген суроолорду иштетебиз. Аскер жарылуучу затты душманды көздөй ыргытты. Кимдерди көздөй ыргытты? Душманды көздөй. Демек, бул жердеги биздин көздөй деген жандооч өзүнөн мурун келген душманды деген сөз менен айкашып келүүдө. Ал эми душманды деген сөзгө суроо бере турган болсок, кимди? Душманды. Демек, бул табыш жөндөмөсүндө турат. Ошондо биздин көздөй деген жандоочтун табыш жөндөмөсү менен айкашкан түрүнө кирет. Ал эми 6-чы суроого карайбыз. Майрамга карата кандай сценарий түзөбүз? Балдар, бул сүйлөмдөгү биздин жандооч карата деген жандооч. Өзүнөн мурун келген майрамга деген сөз менен айкашып келди. Ал эми майрамга биз суроо бере турган болсок, эмнеге майрамга? Эмнеге деген суроого биздин кайсыл жөндөмө дал келет? Албетте, барыш жөндөмөсү. Барыш жөндөмөсүнүн суроолору кимге, эмнеге? Майрамга. Демек, карата деген жандооч өзүнөн мурун келген барыш жөндөмөсүндөгү сөз менен айкашып, түрү боюнча жандоочтун барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү менен сөз менен эмне болду? Айкашып келди. Урматтуу окуучулар, сиздер үчүн үй тапшырмасын берейин. Бул жерде сиздер саякатчыларды
көрүп турасыздар. Саякатчылар дүйнөнүн кайсыл бир бөлүгүндө өздөрү үчүн жакшы бир көз ирмемди эсте калтырууга аракет кылып жаткан учуру. Силерге тапшырма төмөнкүдөй. Ушул сүрөттүн айланасында жандоочтун 4 түрүн пайдаланган абалда 4 сүйлөм түзөбүз. Биздин түзүп жаткан сүйлөмдөрүбүздүн мааниси, алардын түзүлүшү дал ушул сүрөттүн маанисине дал келүүсү керек. Өзүңөрдүн түзгөн сүйлөмүңөрдү кыргыз тили жана адабияты мугалимдерге жибересиңер. Жана сиздердин мугалимдер сиздердин түзгөн сүйлөмдөрдү текшерип чыгат. Ушуну менен биздин бүгүнкү онлайн сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Биздин баракчага катталууну унутпаңыздар. Кайрадан кийинки сабактарыбыздан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.